Музлайф кайрадан түз эфирде барыңыздарга кутман кеч ардактуу телекөрүүчүлөр. Ооба, сиздерди кайрадан эфир аркылуу көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Алдыңкы 1 саат бою эфирде мен Айганыш жана кесиптешим Расул болмокчубуз. Ошондой эле биздин сыйлуу конокторубуз дагы ар дайымкыдай эфирибизде даяр. Сонун. Бүгүн бизде студияда аябаганда данышман, тажрыйбалуу, анан акыркы жылдары өзүнүн кесипкөйлүгүн аябаганда жакшы бир көргөзүп келе жаткан эмгек сиңирген мырза, артист Кайрат Пирмбердиев студиябызда. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы. Амансызбы, жакшысызбы, жакшы жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз? Рахмат, Кудайга шүгүр, баары сонун. Анан өтө мындай данышман деп мактап жиберсеңиз кичине тартынып да кеттим. Ошол сөзгө дагы татыктуу болуш керек да. Анан ошого аракет жасайбыз эми бүгүнкү эфирде. Келиңиз, жалпы сиздин көрөрмандарыңыз менен бир учурашып, амандашып өтүңүз. Сагынып да калышса керек сизди. Мен дагы сагынтырмын чынын айтканда. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз эли, мына ушул Музлайф телеберүүсүн көрүп аткан көрөрмандар, анан кийин өзүңүз Айганыш айта кеткендей, мен дагы ушул ушундай эфирлерди, анан кийин ушундай эл менен баарлашып отурган учурларды өтө сагынтырмын. Анан кийин сиздер да мени сагынсаңыздар керек. Келиңиздер эми ушул жерден сагынычтарды жазалы, көйгөйлөрдү айталы дегендей бир өзгөчө бир чер жазалы эми. Ооба, албетте телекөрүүчүлөрдү дагы биздин толкунга кошулуңуздарды кандай десем сурансак болот. Телефондорду чалып, каалоо тилектер, суроолор болсо, албетте биз сиздерди түз эфирде кабыл алганга даярбыз. Түз байланышка чыгып, суроолоруңуз болсо узатсаңыздар болот. Ал эми алгачкы суроону биз баштай берели. Кайрат мырза, момундан баштайлычы. Сизди кыргыз шоу-бизнес чөйрөсүндө оригиналдуу, эпатаждуу, өзгөчө кийинген, өзгөчө стили бар деген бир мырза катарында мен билбейм, мен жеке оюм да, ушундай бир кабыл алабыз. Мен деле. Сиз деле. Анан акыркы жылдары, жок, акыркы жылдар эмес, акыркы мезгилдерде деп айтсак туура келет. Акыркы мезгилдерде өзүңүздө бир нукуралыкка көбүрөөк басым жасап аткандай бир сезим келип атат да. Ооба. Байланыш барбы же кандай? Бул сурооңузга жообум өзү негизи бир жума мурун эле даяр болуп калыптыр. Себеп дегенде өзүм да ой жүгүрттүм да, эмнеге мындай болуп баратам депчи. Анан бара мындай өзү адам, мына мен азыр 39 жашка чыгып атам, Кудайым буйруса. Анан кийин өзү 40ка жакындаган сайын экинчи жанагы өткөл куракка окшошуп кетет да окшойт да, бул дагычы. Переходной возраст деп орустар айтып жүрбөйбү? Экинчи переходной возраст. Ошондой сыяктуу болуп. Анан ошол өткөл куракты өтүп аткан учурда негедир ушул өзүңдүн нукуралыгыңа, өзүңдүн ата бабаларыңа ошол жакка тартат экен. Анан мен өз бала кезимде мисалы үчүн комуздун курстарына барып, манас айтуунун курстарына барып, ошол мен чыгармачылыкты өзү ошондон баштагам да. Манастын китебин окуп чыкканмын, Саякбай агабыздын вариантында окугам, Сагынбай агабыздын вариантында окугам. Анан орто жолдо аңгүдүктөнүп, аякты карап, биякты карап жүрдүк да, эми бул деле өзүнчө бир мындай, кандай десем, баягы дүйнө таанууну каалаган бир көксөм болгон окшойт, бул дагычы. Бул демек ички сезимиңизден чыгып келген нерсе. Ошондон мен ошол жанагы батыштын ырларын жаттап, ырдап, англисче ырдап жаттаганым деле өзүнчө ички жан дүйнөм ошону каалаган окшойт да. Анан кийин азыр мынтип ойлонуп көрсөм, дүйнөнү тааныйм десең, биринчиден өзүңдү таанышың керек экен да, көрсөчү. Өзүңдү тааныганың бул өзүңдүн журтуңду тааныганың, каада салтыңды тааныганың, үрп адатыңды, өзүңдүн баягы өткөн бабаларыңдын, аталарыңдын жашап өткөн тарыхын тааныганың. Анан биз тарыхты кантип тааныйбыз? Ушул мына биздин маданиятыбыз аркылуу тааныйбыз. Ушул кийимгенибиз. Мына мисалы үчүн акыркы учурда мына раматылык болуп кеткен агабыз Нурак Абдрахмановдун чыгармаларын көп укчу болдум. Арстанбек Буйлаш уулум Алп акындарыбыздын чыгармаларын, Жеңи Жоктун, Токтогул бабабыздын чыгармаларын көп укчу болдум да. Көрсө биздин мына бизге кыргызгачы акылды, насаатты, парасатты ал жактан издеп керек эмес экен. Батыштан дагы, чыгыштан да издеп керек эмес экен. Өзүбүздүн тарыхыбызда жатыптыр да. Ошол эле мына Токтогулдун санат ырлары эмне деген, Арстанбек Буйлаш уулунун алып жанагы сөздөрү мисалы үчүн. Ошолорду эле угуп коюңузчу, болду. Ошолорго амал жасап коюңузчу экен да, көрсөчү. Анан ошондон бери эле бир өзгөчө бир башкача дүйнөгө сүңгүп кирип эле, анан кийин анын үстүнө бала өзүңдүн каныңдагы, гениңдеги мына кылымдар бери айланып келаткан маалымат болгон үчүн
кээден бери айланып келаткан маалымат болгон үчүн бул бизге өтө жагымдуу экен да. Комуздун үнү мисалы үчүн өзүнүн жанагы дастандар, санат ырлары, мына калпак мисалы үчүн. Анан бул мурунку байкелерибиз мындай жолугуп анан тойлордо мисалы үчүн калпагың башынан түшпөсүн деп кийгизчү эле го. Таң кала берчү да, эмне түшөт да, кантип түшпөйт деп эле. Ичиңен жооп берип кое бересиң го. Ошентип эле койчумун да, көрсө бул сөздүн өтө мааниси терең экен. Биз кыргыз эли өзүбүз мына Ала тоонун боорунда жашаган эл болгондуктан, анан тоолордун өзүнүн энергиясы бар, билесиздер. Тоолордун өзүнүн касиети бар. Мен азыр акыркы учурда тоого көп барчу болдум, мисалы үчүнчү. Анан тоону машинаны өйдө көздөй айдап баратып, анан тоону көздөй жакындап баратканда бир башкача ошол тоодон келаткан бир мындай, билбейм, толкун катары келеби мага, же бир мындай эргүү катары келеби, ошо тоонун касиетин сезесиң да, кадимкидей кудуретин сезесиң. Эми бул албетте кудуреттин, касиеттин ээси бир Алла, бирок ошондо да Алла таалам жараткан да, ушуну дагычы жаратылышты да жаратты да. Анан өзү мисалы кылымдар бою турат да ушул тоолор. Кыргыздын канча деген башынан өткөн тарыхты ошолорго күбө болуп турат да ушулар, мисалы үчүн. Канча деген согуш өттү, канча деген кагылышуу өттү, канча деген ошол жерде тойлор өттү, канча деген аксакалдар ошол тоонун боорунда туруп бата берди, мисалы үчүнчү. Ошонун баардыгы маалымат катары ошол жерде сакталгандай сезилет да мага. Анан баратсаң эле жүрөгүң бир башкача толкуп, тоону көздөй барат. Бир башкача боло берем да. Анан таазим этем да ушул жаратылыштын, тоолордун, көлүбүздүн ошол касиетине, ошол кудуретине таазим этем. Баш ийем деп айтыш туура эмес, башты бир гана Кудайга ийебиз, бирок таазим этип турам да мындай. Деп мындай. Эртең бүрсү күнү тоого чыгып кырашам деп, желек саям деп аттанасызбы же? Же бул болгону философиялык ой жүгүртүүбү? Эми ага деген андай ишке барыш үчүн ошончолук физикалык даяр болушуң керек, денең даяр болуш керек. Анан оюң дагы даяр болуш керек болсо керек. Анан кийин биз деген шаар ичинде жашап тиги шалпылдап арбале жака кетип калып атпайлы кайра элечи. Тиги көрөк аттын анан кур дүйнөнүн артынан кубалап эле анан кийин ушинтип кетип атпайлы. Мынтип ойлонуп кое беребиз, жакшы ойлорду ойлонуп кое беребиз, бирок кайра эле шаарга келип анан кийин окуй тиги жакта тоюм бар эле, окуй бул жака барыш керек эле, мынтиш керек эле деп анан ошол көрөк атка чуркап кетип калып атпайлы кайра элечи. Мында сиз айткан нерсеге менимче морально, духовно, анан кийин физикалык жактан дагы бир жакшы даярдык көрүп туруп анан барыш керек болсо керек. Комузуңузду алып алып. Комузду алып, сөзсүз түрдө. Комузду айтып калдык. Дароо эле жандуу үн менен баштабайлы анда, сонун болот, келиңиз бир. Үн калча алып. Комузга сон биздин комузубузду ала келиптирсиз. Кайрат Пирмердиевди чакыргандан кийин жандуу аткаруу болбосо, анда комуз менен ЗБС чыгармасын да койсун. Көрсөк деле болчу да. Эме жана эфирден тышкары сиздерге да айтып берип атпайбы ошону. Биз эми түз эфирде отургандан кийин эч нерсени жашырбашыбыз керек да элденчи. Эфирден тышкары эмнени сүйлөшсөк, ошону кайра эфирден айтып бериш керек. Анан кийин эфирден тышкары айтып атпаймынбы, мына биринчиден ошол тиги жогору жактан мисалы макам келип атат, ушуну эме фонограмманы жоёл деген макам келип атат. Анан кийин ошого өзүбүз дагы амал жасап, анан эми биз анан айтуудан алыспын баягы кыргыздын бул эме шоу бизнесинин сап башындагылардын бирибиз деп айтуудан алыспын, бирок кантсе дагы 20 жылдан бери кызмат кылып келатабыз элге. Анан ошол кызматты аркалап жүргөн киши катары ошол макамга амал жасап биринчилерден болуп мындай көрсөтүшүбүз керекпи деген. Бул биринчи тилек, экинчи тилек, комузумду өтө сагынып акыркы учурда ойногум эле келип, ырдагым эле келип калыптырмын. Анан кийин каяка барсам эле ошол комуз менен төккүм келип жүрөт ушу. Эң сонун. Кайсыл чыгарма? Ошол Токтогул Сатылганов атабыздын Алымкан деген чыгармасын аткарайын. Браво. Атка бир гана салган эй дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң,
gün or bir gün soң oy Alқан азабың тартсам билбейсің ey билбейсің бетегелі майданым бейліңе жақшы жайдарым көлі майданым Алқан көнү бир жақшыңа ой жайдарым Қашқардың ғана тосың ой қайрылы Я вали. Қайрылы ұшатулы Қайрылып маға келегеті Алқан қарыпқа салбай қиын иш Ой қиын иш Бұқардың тосу бұрылыш Бұрылыва ұчатулы құш Бұрылып маға келегет Алқан мұңдуға салбай ой қиын иш Бәле. Саргеч деп қана салған ей жолуң Сарсана қылат жоруң Көкештеп салған жолуң Алқан көп сана қылат жоруң жоруң Тоқтоғыл черткен жаш қияла Тыңдасаң болуң алымқан Ақшайы жолы қолғалы Бұлғасаңа болуң алымқан Аз күн чөлік өмірді Жеріғісің ғана болу Қандай зор импровизация. Ой, алымқан Жеріғісің ғана болу Ой, Расул айғаны Я вали. Эң сонун Вай, баракелди я. үнүңүзгө береке. Биз студияда отурабыз, бирок менин оюм Ала тоонун маңдайында жайлоодо Кымыз кымыз, боз үй, мен кыргыз көйнөк кийип алганмын. Жанында күйөөң бар. Ушундай бир элестетүү менен эле отурдум. Сиздин үнүңүз дагы дал ушул ыр дагы дал ушул жака алып барып келди мени эң сонун. Теле көрүүчүлөр да мага кошулса керек. Ооба, чындыгында. Мындай айтыш керек да. Азыр сиз ырдан рахат алып атканыңызчы, ушу айганча экөөбүзгө тең сезилди да. Бияка чейин келип атты да чындыгындачы. Айганча айтканда теле көрүүчүлөр дагы сезди болуш керек. Вау. Perfect. Сонун берек. Ананкыга да калтыралуу кишилер Анан көп сүйлөй бербей көбүрөөк ырды ачышыбыз керек экен. Эненин баарын картанын баарын ачып салбай кишилер Ооба, чындыгында. Кайрат байке. Кол чабуулар. Менде мындай ой пайда болду да, көрүп атсаңызчы. Эми ушундай бир нукта азыр сиз ырдайсыз да бир нече убакытчы. Анан айкалышуу убагында баягы Япониялы реформа жасаганда билесизби? Өзүнүн каада салты менен жаңы заманбап жашоonu айкалыштырып, заманбап бир идеология чыгарышканда, ошондой бир нерсе көтө алабызбы сизден? Балким бул биздин жашоодо, биздин келечекте биздин келечектин деп коеюн кандай болуп кетерин варианттары көп экен да, мисалы миллион варианты бар экен.
Анан сиз айтып аткан нерсе балким ошо мынтип жоруп кое берем да. Мисалы көбү мынтип берет да. Ай сен мен түшүндүм эмнеге экен. Баягы мисалы Россиянын конкурстарына бара электе, көптөр ошо сиз сыяктуу болуп эле сен деген конкурска катыша турган ырчы экенсиң, конкурска барбайсың деп айтчу да. Анан бара ошентип конкурска барып калдым да, мисалы үчүнчү. Анан ойлоп койдум, ушундай сыяктуу сөздөр баягы адамдардын ортосунда баарлашып болуп аткан кезде энергия Алла таалам сала береби деп кое берем да ошол. Анан өзүңүз айта кеткендей эле балким ошол жанагы ал жактын маданияты, биздин маданият, мисалы үчүн ал жактын дагы маданияты өтө жогорку деңгээлде өнүккөн маданият. Ал жанагы алардын аспаптары, алардын үндөрү, алардын ырдаганы, мисалы үчүн. А бирок биздин маданият, биздин ырлар ашып кетпесе кем калышпайт. Эми бул жерде албетте мынтип өтө баягы көкүрөктү каккылап мынтип айта бериш дагы туура эмес. Биз деген ой тим эле тиги маданияттын чок ордонунда турган деп айта бериш да тең ата болуш керек баарыбыз. Бирок өзүбүздө алардын маданиятынан да ылдый карабашыбыз керек. Анан ошонун сыңарындай ошол көз караш менен алып туруп мүмкүн айкалыштарса бир жакшы нерсе чыгып кетер. Болушу мүмкүн. Сиздер деп атсаңыз ойлоп кеттим да, мисалы кыргызча ырдап атып, ушул колубуз менен баягы чет элдик ырларды айкалыштырып, же биздин ырлар менен чет элдик баягы жанрды айкалыштырып ырдапчы. Ырдап кетип атып эле. This is a band. Деле кайрыле ошого сала бергенсиң. Ал биздин Назбектер сон мисалы үчүн ошол багытта иш аракеттерди жасайт. Дүйнөнүн жанагындай хит болгон чыгармаларын комуз менен ойношот, эки комузчу болуп ойношот, анан аранжировкага салышат. Бул жагынан Назбектин Кенч деген тобу болуп жүрүшөт. Дастан иниси экөө. Бул жагынан алдыда деп ойлойм, сап башында турушат азаматтар. Аябай кубанам, сүйүнөм, сыймыктанам. Анан эл аралык жанагындай конкурстарга барышып, ал жерден дагы ушундай комуз менен жанагындай ырларды ойноп коюшса, тигилердин оозу ачылышы эле ушундай болот. Манасты деле англис тилинде айтып, биздин манасыбызды чет өлкөлөрдө таанытып атышпайбы? Мынакей. Эмнеге жок, эмнеге жок. Сонда. Анан Айганыч бир жерди сурап алайынчы, башка жана өтүп кетелек да. Азыр ырдап атканда баягы необычный жери болду го, өзгөчөчү. Токтолгон жеричи. Ошол жери мага кызык. Ошону айтайын дегендим мен дагы. Ал бир тойдон ошентип чыгып кетти, өзүнөн өзү чыгып кетти. Анан көпкө чейин ой жүгүрттүм, мындай мисалы үчүн улуу агаларыбыздан, эжелерибизден тилип калбайт болду экенби, эмнеге сен ырды мындайча бурмалап атасың деп тилип калбасам экен деп дагы ойлондум ал жагындагычы. Анан бирок бардык нерсеге эл тараза экен да. Мисалы ошол тойдо ырдап атып, жана айтып, ал өзүнөн өзү чыкты да, мисалы, деп тойдон ошентип жүрсөм, элдер ой деп эле мындай таң калып кетип кол чалып жиберишет. Анан ойлодум, балким ошо эл колдоп атса, ошентип дагы көрсөк болот окшойт деп көрдүм. Бизге да өттү да, биз да кол чалып ийбедик, бизге барып жүрбөйчү. Сон азыр менин кесиптешим берген алгачкы суроого аябай терең ачык жооп бербедиңизби? Анан менин оюмча азыр сиз өзүңүздү тарыхка, биздин түпкүрүбүзгө көбүрөөк маани берип жатыпсыз да, анан ошол жакка өзүңүздү сугарып дагы жатыпсыз. Ошол жактан эми кандай ырларды сизден күтсөк болот? Ушул нукра кыргызча ырлар демек чыгуу дагы алдында экен да. Балким мен ниеттенем, суранам мисалы үчүн. Ошондой бул деген жазылып аткан чыгармалар, ырлар мындай алып келсек, эгер терең көз караш менен алып келсек, бул деген элге кызмат экен да көрсө. Ошол жана биздин акындарыбыз, бабаларыбыз ошол кызмат өтөп кеткен экен да элгечи. Ошол жанагындай тоодой болгон ушундай көлөмдүү сөздөрдү жанагы ырына кошуп кеткен да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол сөздөрдү угуп, ошол сөздөргө муюп, деп мындай акыл алып атпайлыбы? Насаат алып атпайлыбы? Ошого амал жасап атпайлыбы? Баскан турганга чейин айтып кеткен жерлери бар да, мисалы үчүн Токтогулдун ырларында жанагы аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың деген эле сөздөрү мисалы үчүн. Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың деп шүгүр кыл деп атат мисалы үчүнчү. Ошол азыркы бар экениңе шүгүр кыл деп. Анан ошонун сыңарындай мен дагы ырым аркылуу элиме кызмат кылып кетсем деп ошону суранам да мисалы үчүн. Анан сиз айткандай азыр сугарылып атам. Бул 2-3 этапка мүмкүн бөлүнөттүр. Анан биринчи этабында турсам керек да, ошону сугарылып, ошону угуп улам сайын. Ошолордун акыл сөздөрүн мынтип Элмирбек агабыздын Небир деген чыгармалары бар, раматылык болуп кетти. Ошолорду угуп, деп таң калып, адамда ушунча акыл болобу я деп кээде ушундай таң калам да. Эми бул чындыгында таң калыштуу нерсе да. Мындай карап кетсек, түшүнгөн адамга, билген адамга таң калыштуу нерсе экен.
Ошонун эле ичинде өзүмдүн эле замандашым, мисалы үчүн досум Мирбектин мисалы Мурас чыгармасы, уккан сайын уккуң келет. Кайра түшүнөсүң. Айта берсе түгөнгү сыр экен да, көрсөчү. Анан сиз айткандай кайра бир тыянакка келе бересиң. Дагы бир башка тыянакка келе бересиң, ошону калып, кокуй. Бул деген бул ырда буну айткысы келген турбайбы депчи. Ошонун сыңарындай Мирбек жаш кезинен ушундай биздин нукуралыкка сугарылган жигит да бул. Анан ошону чыгарып жүрбөй карабайсыздарбы? Анан ошон биз деле ошонун аракетиндебиз. Буюрса мен дагы чыгарамбы деп ойлойм. Өткөндө бир кыстырмай кошо кетейин. Таласка классташтардын чогулушу болуп калды. Айылдагы классташтарыбыз бизге кой союп, улак чыгарып берди, улак тарттык айылда. Анан кийин кечинде чай дасторкондо отуруп, анан кийин балдарга ырдап берип атып, анан ошо Элмирбек агабыздын Арыз атым деген чыгармасын ырдап атып, эмнегедир ошол жерден эле мына адамды мен түшүндүм, эмне үчүн мисалы жана төкмө акындарчы кантип төгөт экен. Сен ошол жерде ырдап атып, ошол адамды жакшы көрүп атсаң, ошол адамды мактагың келет экен да. Анан кийин мактоо сөздөрүң өзү могу жакка чогула баштайт экен. Анан ошо Арыз атымдын обонуна салып төгө баштадым да. Мисалы мен таң калдым, ушундай да болот бекен депчи. Эме аксак койго окшоп эле төктүм, мындай чынын айткандачы. Уйкашы деле бир келбей, анан кийин мисалы ырдап келатып, бир жерден комузду зың деп кой туруп, ал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 ай деп атам, мисалы үчүн сөздөрдү узарып кетип атат да. Анткени айтчугум келген сөз көп да. Ошондой болуп кетти да. Анан кийин ойлоп койдум, балким ошол багытта да мүмкүн аракет кылып көрсөк. Азыр мисалы үчүн Аалы туткучу сындуу, мисалы бүгүнкү күндүн токтогулу ашыралысы деп деле айтсак болот болуш керек ошол кишилердичи. Мисалы үчүн алдыңкы мына саптагы агабыз да ошол кишилерден барып мүмкүн шакирт болуп көрөмбү деп, мындай алардын сөзүн угуп көрөмбү, алардын ырын угуп жанында жүрүп көрөмбү деп дагы ушундай тилектер бар да. Анан кийин ошондой. Өзүңүз баштап калдыңыз. Өзүңүз баштап калдыңыз. Баштаган жокпуз. Бекер айттыңыз. Төгүп берейин деп баштаган жокмун. Ал үчүн өзүнчө обстановка оор болуш керек деп койбойм. Жок, мени карап деле төгөрсөңүз. Ати. Мени мактап. Ага, бир өзүнчө элим керекпи? Эргүү чыгара алам экен. Кичине ой жыйынтыктуу болайын анын үчүн. Жакшы, ар тарабынан караппы мындай. Жакшы келатканда жөндөй койгулачы дейсиңерби? Кантип түспөлдөйм, кантип сүрөттөйм деп кичине ой жүгүрүп көрөйүн. Анан бирок мейлиңер кичине баарлашып алайлы, анан кийин аракет кылып көрөйүн. Алдын ала элимден кечирим сурайм. Туура эмес мындай төгүп алсам, же болбосо уйкашы туура келбей калса, алдын ала кечирим сурайм. Бул мен тамтуң басып жүргөндө эле баладай сезип атам өзүмдүчү. Бул багытта жыгылып туруп атам. Анан кийин Сизге кошулуп биз деле уят болуп алсам. мейли. Сонун. Анда бир аралаштырып оюнга бир кезек берели дагы, бир чер жазалуу андан ары. Оюн учурда дагы мындай оюңузду жыйнактап, ойлонуп. Экранга өтөлүбү же суроо жооп менен өтөлүбү? Ооба, суроо жооп менен өтөлү. Суроо жооп менен. Экран менен баштай берет окшойбуз анда. Кайрат байке, азыр экрандан сүрөттөр чыгат. Анан биринчи алдан ала чечип алалы. Ушул жерден сиз менен азыр бир жакшы, кандай десем, оюндун алгачкы босогосунда турабыз да. Азыр сүрөт чыгат, ошол сүрөткө тиешелүү ошондой сөз катылган ырлардан ырдашыбыз керек болот. Сиз, Айганыш жана мен. Анан мындай, азыр эсеп кылабыз. Мен кагаз баракка жазам. Биринчи эки тап калган киши утуп кетет. Аягында калган жеңил эле тупайларды жаза беребиз. Эң аягында ким утулуп калган болсо, буйртма беребиз. Эмнени аткарыш керек, ал буйртманы биздин соц тармактарга чыгарып эл менен бөлүшөбүз да. Кийинче түшүнүктүү болду, э? Ошон үчүн Айганыш, даярсыңбы? Сага сен үчүн деле жаңылык болду бул нерсе. Мен үчүн дагы жаңылык болду, азыр ойлонуп баштадым. Амалын көрөм. Алгачкы сүрөт. Булуттар, Ушундай эле. булуттар, жанда өтпөй жалгыз. Асман. Мен тапканда биринчи ырдай албай калмадым да мейли. Булуттарда деп чын эле бирок. Булуттарда деген ыр бар эмеспи? Ошон үчүн Айганыш сен утулдуң. Мен ойлопмун да азыр. Дароо башташыбыз керек эле. Кол көтөрүп эле, ким биринчи кол көтөрдү, экинчи кол көтөрдү. Ошондой кылалы. Мисалы сөзсүз эле биз тапкан ыр бунун ичинде катылган эмес. Ким биринчи таап кетсе эле ошону туура экен да. Бирок бул тик сүрөткө тиешелүү болуш керек. Сүрөткө тиешелүү. Сүрөткө тиешелүү болсо эле болду. Азыр Айганыш жеңилип атат бир упай. Роза гүлү. Мейли, жарайт, эч ким утулган жок. Үчөөбүз тең болуп калдык. Тең келдик. Кийинки сүрөткө өтөлү.
Музыкалык сабатым жок. Ай, жеп кеттим. Сиз катышпашыңыз керек болчу, экөөбүз катышышыбыз керек эле. Берки сүрөттү бергиле, экөөнүн бирөөсү таап элек. Жок, кое туруңуз, берки сүрөттү жок, берки сүрөттү кайра кайтарып бергиле. Кайсы нотаны сүрөттү? Экөөңөрдүн бирөөңөр айтып элексиңер да. Ооба. Музыкалык сабатым жок дедиңиз, э? Ооба. Музыка. Алдыга оозуңуздар. Ал туура. Кийинкиге өтөлү. Жамгыр төктү эч басылбай. Нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага. Сиз бүгүнкү хитми? Жазгы жамгыр. Жазгы жамгыр алыстаба. Утулуп калдым айган. Эки упай. Кыргызымдын жигиттери. Даналана көкбөр өзүмө. Ошону таппай калмадым да. Бирок бул мындай кыргыздын жигиттери жакындап атат да. Көкбөргө тиешеси жок экен бул. Ат жок же. Ооба. Жигит четинде кайрат эке сиз утулдуңуз ошондо. Кыргызстан тоолорду. Манас болуп тур, манас атка конуп тур. Мейли жарайт мен. Бишкегим, борборум сен. Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Кийинки бериңиздер. Алтынын берегине олтурчу жан эргите. Ырдай. Алтын. Жардам бер айган шөкөз чогуз го. Жок. Кайрат берчи да мага. Жемедеме. Алтынга тиешелүү. Байлыкка деле тиешелүү айта берсек болобу, кымбат баалуу деп, э? Байлыгың деле, бирок сиз мага подсказка. Мейли жарайт, утулдук. Бир утулдуңуздар уже. Тең болдук баарыбыз. Өрүк зарга кетели, жүрөчүшүп кетели, өрүк зарга жүрөчүп кетели. Эме Кызыл өрүк болбой калабы? жок болот. Ошо өрүк да, э? Кызыл өрүк. Кийинкиге өтөлү. Кийинки сүрөттөрдү койсоңуздар. Бүттүк ушу менен. Таптык. Кайрат мырза утулду. Ооба. Айган шөкөбүз таап алдык. Жүрөгүм. Поезддеги махабат утулдуң айган. Эмнеге поезддеги махабат? Сүйүү да махабат. Махабат сүйүү. Кантип сүрөттү? Мен ушул сүрөткө таппай калам деп ойлободум эле. Бул жүрөк да махабат. Махабат болбойбу? Ооба. Жүрөк. Сени сүйөм, чын жүрөгүмдөн. Кане сүйүүгө махабатка алып барып атпайсыздарбы? Чын жүрөгүмдөн. Чын жүрөгүмдөн. Всё, айган утулдум. Баары берби? Акыркы сүрөт экен. Мындай болуп калды анда. Кандай болду? Айганыш 3 жолу утулдуң. Кайрат мырза сиз 3 жолу утулдуңуз, мен 2 жолу утулдум. Ошондо мен жеңүүчү аталдым дагы. Экөөңүздөр азыр кимиңиздер уттуңуздар, ошону чечип. Ооба, ошо этелеп коесуз. Мындай болбойт да. Жок, мен 2 жолу утулдум да, мен ошондо сиздер 3-3төн утулдуңуздар. Жок, мындай кылалы. Эме баягы деген кыргыздар өзү негизи айымдарды сыйлаган элбиз да. Ошондуктан Ошондо айган утулду. Жок, мындай кылбайлыбы? Сиз бир сөздү айтыңыз, анда кимибиз ошол сөздөн ырт таап кетет экенбиз? Же болбосо тамга? Туура, Тамга. Же мындай кылалы, тең тайлаш болдуңуздар да, экөөңүздөр тең буйртма аткарыңыздар. Мени ага деле макул. Ошондой кылсак болот. Тоз тармактан бөлүшөлү. Сиз буйруйсуз, Жок, үчөөбүз тең эле айтсак болот. Эмне буйрук болорумбу? Мисалы, мен Кайрат мырза сизге мындай айтып элем да, үйдөн бош убактыңыз болгондо оозуңузга бир нерсе салып ырдап беркисеңиз деген сыяктуу бир буйртма же. Анан ошону соц тармакка чыгарам. Ошону сиз бизге жиберсеңиз, биз соц тармактан анан өзүңүз экөөбүз бөлүшкөн сыяктуучу деген сыяктуу да. Бирок бул жөн эле ой. Бул жөн эле ой. Бирок эми сиздин оозуңузга эч нерсе салбай эле коелу деген ойдомун да. Жакшыраак койсо болот. Анда 7 курут саласыз дагы. 7 курут бир ырдап бересиз. Бир саат. Айганыш. Мен айганышка тапшырып берсем болобу? Мен эчме берем. Айганыш сизге мындай тапшырма берели анда. Лимондун толук эмесин кабыгын арчып туруп, ошол бир жанагы толук лимонду, бирок ашказанына зыян болуп кетет. Эч нерсе айганыш эч нерсе. 4төн 1 бөлүгүн деп коелу. 4төн 1 бөлүгүн тузга малып туруп жеңиз. Ана мындай кылалы, жеп туруп эмоция билдирбегенге аракет кыласың. Мырасага. Покер фейс бол. Андай болбосочу эмне кылам? Кандай болбосо? Жок, эч нерсе болбойт, эми аракет кыласың дегеним го. Ошондон соц тармактан бөлүшөлү. Макул. Кудайым ай, эмнеге гана Ыз чогуп кеттик.
Улантабыз ардактуу теле көрүүчүлөр, жаңы кошулган биздин көрүүчүлөрүбүз болсо баарыңыздарга кутман кеч. Бизде студиябызда кадырлуу коногубуз, эмгек сиңирген артист Кайрат Пиримбердиев агабыз келип отурган чагы. Уланталы. Акыркы убактарда биздин Музлаев теле берүүбүзгө сонун жаңылыктары менен биздин конокторубуз келип турат. Бүгүнкү дагы жаңылыгы менен келип отурган биздин Кайрат мырза 29-ноябрда өзүнүн чыгармачыл кечесин берет экен. Ошол боюнча эми экинчи бөлүктө сөз кылалы. Эми ал чоң жанагындай филармония же спорт ордосу сыяктуу жерге менимче азынча кичине даяр эмесмин деп ойлоп атам. Анан бул мындай чакан жерде болуп өтөт. Шаардын ресторандарынын биринде деп коеюн. Анан баарын эле бул жерден укмуш айта бербейин. Менин инстаграмыма кирип көрүп алсаңыздар болот. Кайсы ресторан, кайсы жерде жайгашканын өзүңүздөр ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Билеттер сатыкта, барса болот. Билеттер сатыкта. Баягындай кыргызда айтып коет эмеспи, чай концерт депчи. Ошол жерде отуруп, чай ичип отуруп, анан кийин дасторкондун үстүндө отуруп, анан баары Үйдө отургандай. Үйдө отургандай бир сонун өзгөчө бир аура менен, жанагындай атмосфера менен концерт өткөзөйүн деп ушундай ниеттенип жүрөм. Буюрса ушундай комуз менен ырдап, анан кийин мындай да ырдап, жана сиз айта кеткендей батышча да ырдап, тигин да ырдап, буну да ырдап, өзүм да чыгармачылыгымды ырдап дегендей. Ошондо чай концерт болгондо чай ичебизби? Чай чай ичесиздер. Өзүңүздөрдүн эсебиңиздерге деп коем. Билеттин акчасынан өбүп. Тамаша. Ошол эми чыгармачыл кече концерт боюнча сөз кылып калдык. Акыркы жолу концертиңиз качан бергенсиз? 2016-жылы февраль айында, 2015-жылы жана главный сценадан барып финалист болуп келип, анан ошонун күбүсү менен, ошонун деми менен концерт берейин деп, анан дароо эле ошол жерден ой келди, ушул концерттен түшкөн каражатты бир жакшы жакка буруш керек го деген ой келди деле да. Анан кийин могу Абай көчөсүндө жанагы карылар үйү бар эмеспи? Ошол жакка барып, Эркин эже эле директор ошол кезде, аз деле Эркин эже болсо керек. Барып сүйлөшсөм, как раз жана өзүнчө бир эме бар экен, жанында имарат бар экен. Ошол имаратты жана реабилитационный борбор кылайын деп атышыптыр да. Мисалы ошол жерде, ал жерде карылар гана эмес, жанагындай майыптар да бар экен да. Анан реабилитация болгону ошол майыптар кээ бир учурларда оор акыбалдарга кабыл болуп калат экен да. Ошолорду баягы ошол оор акыбалдан чыгарыш үчүн атайын жандай аппаратурасы бар кылып жасайын деп атышкан экен өздөрү. Как раз экен да өзү. Анан биз эле өз убагында барып калыптырбыз. Анан ушундай биз кызмат кылсак болобу эже деп уруксат сурасак, албетте Кайрат, мейли ошол кызматыңа рахмат. Биз ушундай кылайын деп атык элек. Анан колуңан келишинче кандай кылсаң дагы ошого ыраазы болобуз дешти эле. Анан укмуш деле каражат түшүп кеткен жок концерттенчи. Анан чынымды айтайын, ошол бир 80 000 сомдун тегереги түшкөн. Ошол түшкөн каражатты ошол жакка бурдук элек, анан эме болду, жанагындай стяжка деп коет го, жана цементтен жана полун жасайт го. Ошолго жетип берди да. Ал жер өзү ушу менимче ушундан бир эки эсе чоң жер болчу да. Ошого жетип берди, анан кийин рахмат деп неме кылып калдык эле. Кийин көрсө биз ошондон аны уялбай эле жар салдык, ушундай кылып атабыз. Анан каалоочулар болсо, жанагындай меценат деп коет, ошондойлор болсо, сиздер дагы кошулуп бериңиздер деп жар салдык эле. Андан кийин ошол жер сонун болуп бүтүп калыптыр. Кийин барып көрсөк, кафель төшөлгөн, дубалдары жанагынтип жасалган, боелгон, ар бир жанагындай керебеттер коюлган, ар бир керебеттин жанында капельница койгучу бар, жана башка сонун жасалып калыптыр. Ичи жарыктым эле. Жанагындай светтер тартылган көрүп аябай ыраазы болдук элек ошо. Себепчи болуп турсуз да. Мүмкүн ошондой сыяктуу. Жолу келген турбайдыр. Мындай таризде. Вау, сонун. Ушул темада сүйлөшө бербейлиби андан ары деген. Сонун, керемет. Да ушу комузду сурагым келип турат. Канча жаштан бери колума алдым, колуңузга алдыңыз? Ошол менче бир 13-14 жашта болсок керек. Анан мен өзү негизи бала кезде жөн эле кыйкырып ырдап жүрөрчүмүн да. Мектептин жандай эмелеринде азыр эстеп атпайм, 2 класста, 1 классты бүтүп келгенден кийин сентябрда 2 класска барабыз. Жок, 4 класска калып айтам. Ошентип барсак, анан кийин тиги берки менин классымдагы бир кыз экөөбүз, Тумарадай кыз экөөбүз, алма сунсаң колуңа деп, колума деп ырдачык да. Анан кийин 4 класста эмнегедир жай менен баягы ойноп күлүп баргандан кийин адам улам жыл өткөн сайын башкача мүнөзгө толо берет эмеспи? Уялып калып турмун да барсам. Бала кезде ойноп эле ырдай берчимин да. Аны барсам
класс жетекчибиз Айсулуу эже кана Примердиев деп анан тумаран фамилияңыз ким эле кечирип койчу алтын фамилияңды унутуп койдум деп коюн ошол экөөңөр чыккыла дагы анан эмени жана ырдагыла десе эле чыкпайм деп отурам да көгөрүпчү мен өтө нары жагына кетип калдым бирок комузга жетем азыр чыкпайм деп көгөрүп отуруп алсам эже дагы жашнакка эле чыкчу эмес белең бас деп анан тиги тумарат чыгып алган эмегечи доскага анан келип колуман сүйрөсө тарт колуңду деп мынтип ушинтип отуруп алыптырмын эмнеге андай болду экен билбейм иши болуп аткан мезгилиңиз анда жигиттер ушундай го мындай болуп 14-15 жашта эдиңиз жок ал 4 класста анан кийин бара ошол бир аз ошол эмеден баягы ырдоодон ошондон бир жерден мүмкүн бирөө мындай бир айтып койсо уялып калгам окшойт да ырдабай жүрө бериптирмин ошол анан ортодо эмеге күрөшкө кызыгып спортко кызыгып ушинтип кеттим эле анан 8 класста Султан келди биздин класска Казакстандан көчүп келишти Султан Садралиев анан карасам эле домбураны алып алып туруп жана дастандарды ушундай можу тамыры шишип кеткенче ырдайт да чой ырдайт көрүп алып туруп уялбай эле ырдаса болот турбайбы деп мындай бир жанагындай мотивация дух берди ал мага айткан жок аке сен ырчы бол деп деле айткан жок болгону ошо өзүнүн ырдашы менен мен ошого ушинтип эле уялбай эле ырдаш керек турбайбы деп эме кылдым дагы анан ошол кезде Майрам Акаеванын жана Мээрим фондусу аркылуу жана биздин айылдарга дотусторду ачып коюшчу эмес беле детский образовательный центр деп ошол жерде комуз анан манас айтуу кружоктор бар болчу Султан экөөбүз ошол жака кетип калган дос болуп мен дароо дос болдум чагымда ошо өзүм да чыгармачыл адам болгон үчүн тигинин ырдаганын угуп аябай башка классташтарыбызга караганда мындай жакыныраак сезилип калды окшойт да айылдан эми Казакстандан көчүп келсе деле бирок мындай эң биринчи эле ошол мен досу болуп тосуп алдым да ошол баланы экөөбүз анан аябай ушундай жакшы дос болуп кеттик дагы анан дотусторго барып анан мен манас айтуу курсуна жазылдым анан комуз курсуна жазылдым ошо 14 жаштарда экен ошондо комуз курсуна жазылып анан мен кошунам Дайыр байке комуз чапчу эле анча ошол мен эшиктин алдында карагай өсүп турчу эле эме саснада ошо карагайбы ошону өсүп турчу эле ошондон комуз чабып берем деди мен өрүк комузду каалачым да өрүк комуз чаптыргым келип бирок өрүк комузга каражатыбыз жетчү эмес ал кездечи анан эми огородунда да өрүк жок болчу анан ошол эшиктин алдында турган карагайды кыйды дагы эле да ошодон комуз чапты ал байкуш комузум үнү мындай коңур эмес да бирок ошентсе дагы ошол комуздан кол үйрөндүм да кол ойнотконду үйрөндүм мисалы үчүн ошол жанагы жаштар маршы кыз кербез деген күүлөрдү машботойду ошондон үйрөндүм анан ырдаганды үйрөндүм шириним шириним ай деп Сыймык байкенин ырларын ырдап калчумун эле эң биринчи угарманым апам эле ошо үйдө апама эле ырдап бере берем алтыным десе азаматсың деп эле ким эле колдоп кол чалыпчы жалгыз эле концертте апам анан мен да тим эле күүлөрдү ойноп берем ушундай сонун эме болчу анан комуз мына комузду анан кийин барабыз ошол карагай комузум кайда калды билбейм байкушум таарында болуш керек жоготтуңуз салганбыз да жоготуп койсоңуз болмок экен сактап койсом жакшы болмок негизи байкушум таарым чүрөт болуш керек мүмкүн таап барармын айылга барып бир жактардан бирөөлөргө берилип кеткендир балким таап барармын бул деген бул комуз мен жаны бар деп айтпайм жандуу деп айтпайм себеп дегенде жан деген бизде эле бар да адамда бирок булардын өзүнүн бир кандайдыр бир энергиясы бир нерсеси бар да буну мен эмнеден байкадым мына бул комузду Алишер касиети барбы байланышыбыз бар да өзүчө бир тарых камтылган үчүн мен ойлойм ушу байланыш бар болуш керек депчи анткени тарыхтын баары үгү аркылуу келген да ооба анан кийин Алишер Тоотаев байкебиз кайрат иним кошто бир жакшы комуз чапкан байке бар кел мен сага ошол байкеден өрүк комуз чаптырып берем деди деле да анан кийин мейлиңиз деп чаптырып анан ушул комузду чабып берген 2015-жылы анан бул менен Сармерденге катышып ой булбул ырдагам тим эле түндө отуруп алып анан жанагы эме бар го орустар айтат хочешь научиться бегать быстро бегай медленно дейт го ошо ой булбулду машинада отуруп алып түндө ой булбул деп жаттагам да бирден монтип саптап отуруп анан ошол менен бул менен чыгып туруп анан жана голос болуп эле аркы берки болуп кетип комуз унутулуп калды каяка көчүп барсам үйдөн бурчта тура берет бир жерде тура берет алып кичине ойноп коем кайра коюп коем көңүлдөнбөй да кеттим акыркы учурларда анан кийин негедир буга көп көңүлдөнбөй барып туруп дагы башка экинчи комуз чаптырып алдым Мирбек байке деген чабат ошол байкеге чаптырдым эле да могу жеринде
кык деген звук болуп калды да. Ошо комузду алып чыгып баратканда эле ошол кык деген звукту угуп туруп эле могу жүрөгүм кичине булктай түштү да. Жакшы жаап берип койсо болмок да деген сыяктуучу. Деп койдум эле да, анан кийин Элдияр баласы айтып берип атпайбы, ал башында комуз ошентип эбирет. Ал менен сиз таанышышыңыз керек деп айтып калганы анан түшүнүп атпайм. Ошо бирок кылт этип койгонумду комуз сезди окшойт, менин колуман звучать этпей койду ошол комуз. Үнү чыкпай койду ошол комуз. Анан ойной албай койдум ошол комузду. Ойносом эле бир кызыктай болуп эми окшошпой эле койду да. Анан кийин жүрүп жакында эле могу биздин Адилет Жумабеков ырчы инибиз бар эмеспи? Ошол бир жерден жолугуп калсак ошол комузум колумда болчу. Анан берсең братан деп алып туруп эле ойносо эрке саарынтып эле данды дандарам данды дандарам дандарам деп ойноп баштаса эле ошол Адилеттин колунан жанагы комуз куулдуп чыгып бербедиби? Төгүп берди. Анан мен ойлодум, бакшым деп комузга сен ошо Адилетке баргың келип атат окшойт дедим. Анан кийин берип койдум ошо Адилетке. Монтип эле жүрөгүм бир булк эткен жок. Эме мындай эгерде сен ушул булардын тилин түшүнө билсең, антип ичиң оорубай берет экенсиң да. Кандай сүрөттү? Эч ичим ооруган жок. Тескерисинче айттым, Адилет ошо сарын жибек эмени эрке сарын аягына чыгар дедим. Анан кайсы бир күнү Акбакайды дагы ойночу дедим. Анан сен ырдачы дедим комуз менен. Бул да комуз менен ырдай турган бала экен да. Десем, болду, байке буну эмеңизди, аманатыңызды аткарам деп. Ал кишинин колунан комуз ушундай чыгып бербеди. Анан деп экөөңөр табыштыңар окшойт, жана Аватар деген кино бар го. Монтип бири-бирине байланышкан. Ошол сыяктуу эле болгон. Ошондой эле болду окшойт. Андан кийин бул комузум менин колумда тим эле шаңкылдап чыгып берет да. Көрсө ушул экен да менин комузум. Бул комузду кандай алып калдыңыз? Бул ошо жана Алишер байкем эметип чаптырып берген комуз. Буну дагы көрсөт. Былкатпай эле жакшы эле табыш алдыңыз. Ооба, бул жок, буну апам үйүнө коюп койгом. Анан улам апамдыкына барып учурашкан сайын телевизордун артында турат да, анан чакырат да. Ойночу дейт да, ырдачы дейт да. Алып алып туруп, апама ырдап берем кайра элечи. Ырдап берип атып, анан ошондо түшүндүм, бул комуз мага келгиси келип атат кайра деп. Анан кайра алдым ушул комузду. Ооба, Харит байке, бизге ырдап бериңиз, эми биздин планды толук өлтүрдүңүз, сиздин тарыхыңызды угатып убакыт өтүп кетти. Сизде да план бар беле? Бар эле, бизичи. Бирок жакшы, ал пландан да жакшыраак болду. Ал пландан да сонун жакшыраак болду. Болду. Кайсыл ыр болсун эми экинчиси? Аракет жасап көрөлү, жана эме эле жана айтылган сөз атылган ок деп атпайбы? Бир аракет жасап көрөлү. Ару затымгабы? Бирок мындай экен, башында ару затымды ырдап алышым керек экен да. Ошондо ачылып берет экен да. Ачылыңыз. Жеңи жок деп эми түшүнүп атпаймынбы, көрсө баягы эме өтө көкө улуу агабыздычы. Жең кичине кыңкылдатып тиет экен да, анан ал киши биягын кесип койчу экен да. Ошон үчүн жеңи жок деп ат коюшкан экен да ал кишиге. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде калган экен катылып, ай качандыр бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, ару затым айланайын мага бир жолу. Тагдыр мени каалагандай калычады, акың болсоң алып бүтчү чарчадым. Жаштык өтүп кеткенче эле бир жолу, ай жашоо берчи жашылындай арчанын. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп,
Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче ару затым айланайын айланайын мага бир жолу кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче кагылайын карындашым айланайын мага бир жолу бир урттам суу ичели эң негизги жерине жеттик бул эми аракет туура түшүнүңүздөр эксклюзив ооба мына ошентип келип калдык эфирге ол турабыз кытырдын төрүндө амандашып кыргыз деген эл менен ай ол турабыз сиздерге биз таазим этем деп амансызбы кагылайын каалайык алгач эле амандашып алайык кагылайын эл журтум таазим этем өзүңө аман болуп кылымдарга кыргыз элим өмүр сүрүп алайын кошуп кетсек болобу? Ооба да. Кыш мезгилдин биринчи айы башталды. Бүгүн бизге Кайрат мырза келип калды. Муз лайфында жакшы эфир өткөрүп, мамайларды көрүүчүлөрдүн төңкөрүп. Өзүңүз сыматыңыз болду. Бул деген өзү кызык нерсе экен да. Баягы жана айылдарда ушинтип жалгыз эле мен төкпөй классташтарыбыздын баары төгүп баштадык да ошо. Ошо сиздерди отсоңуз мен да эрип кетпедимби? Ошо. Иште эле эргише бергенден өтөрү жок экен да. Мына билбейм, ырдап эле эфир аркылуу элибиздин мындай рухун сезип атам да. Анан ошон үчүн биринчи эл менен учурашыш керек депчи, элден уруксат сураш керек деп атам да. Мен бияктан болчуп чыкпадым. Мына. Расул мырза талантыңызга таазимим. Эл алдында жаркырап бир жүрө бериң. Расул мырзам, Алла сизге ыйманын аянбастан берип турсун ардайым. Болуп турсун үйүңүздө бакубат. Болуп турсун үйүңүздө сыйырмат. Бала чака көйүп нариселер төрөлүп. Расул мырза жубай менен өмүр сүрүңүзчү бир түбөлүп. Негиз биз айганычты мактамак белек. азыр мага келди, акырында мага келет. Айганышым карындашым аманды. Урмат сыйлап айтып алам саламды. Мына мынтет экен. Көзүңүздөн нуруңуз бир төгүлүп. Ай, чачыңыз бир өзүнчө эле камтып турат аламды. 5000 сомдук каалоо тилек болду. Калымы кош келдиңиз, калымы. Айганышым каалайм сизгеден солу. Айганышым жүрө бериң, өмүрүңүз узун болу. Турмуштасыз да? Мынакей анда. Анда эмесе каалайбыз кагылайын карындаш.
Мына сизге Аллам берсин, өзүңүзгө куп жарашкан ак жол. Каалоо тилек эмес бекен. Мынакей. Мына жерде агаларым олтурат. Олтурат бир телефонду чукулап. Агаларым техниканын атасы. Бале. Агаларым КТРдин бабасы. Чыныгы эле аракеттер ушу агамдардан деп мына жасап жүрөт эмгекти эфир сыртында. Кыргызымдын батасы тиіп турсун сиздерге. Кагылайын агаларым, бар болуңуз дайым аманчылыкта. Браво. Дегенде Бизде эфирде ыр арнабады эле. Түшүндүк эми биз сизди эмне үчүн чакырып эмне кылышыбызды. кичине мүчүлүштөр кетсе кечирим сурайм. Жок, эң негизгиси пайдубалы бар экен да. Манан ары жагын өрчүп кеттүү. Убактылуу эле нерсе го дейм да. Биринчи жолу кайсыл жерден түшүнүп төктүңүз? Мына айылда класста. Ошол айыл биринчи жолу ага чейин таптакыр болгон эмес. Мындай, мен азыр ойлоп көрүп атпайм, каалач экенмин. Көрсө каалач экенмин да. Ичте каалоо бар болчу экен. Ичте каалоом бар болчу экен да. Суранч экенмин. Анан суранч экенмин да. Анан кийин баягы күнү ошентип аны айтып берип атсам, апам айтат, сен деген таяталарыңдын чоң аталары ошо тай журтум жамакчылар болчу экен да көрсө. Каныңызда бар экен да. Ошо көрсө бар экен да. Мындан ары биз түшүндүк эми Кайрат мырза кайсыл тарапка баратканын. ЗБСти жөн эле коет экенбиз. Жок, ЗБСти эле бериш керек. Баарын тегиз ала жүрсө болот негизи. Эң сонун эфир тартуулап бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. 1 саат көз ачып жумганча эле өтүп кетиптир. Биздин дагы суроолорубуз аябай көп болчу. Экинчи эфирге дагы чакырууга эми туура келип калды. Ар дайым күтөбүз сизди. Эркин микрофон берели, эл менен дагы бир жолу амандашып элге каалоо тилек айтып койсоңуз болот. Ооба, мындай акыркы учурда билбейм, мен өзүмдөн ошондой байкап жүрөмбү же жалпы эле элде ошондой болуп атабы? Акыркы учурда маалыматтын баардыгын эле интернет, YouTube'тан, анан кийин ошол жактардан күтүп калбадыкпы? А бирок чындыгында мына биз отурган жер, мына Куттуу телевидение мына канча жылдан бери, Союз мамлекети курулгандан бери элибизге кызмат кылып келаткан жер да, бул жер ошондой бир маалыматтын чордону, ыр күлкүнүн чордону, эмне деген тиги нелер жанагы Сармерденден өткөн ушул жерден. Эмне деген мына ушул КТРдин эфирлеринде жанагындай залдарында эмне деген жанагы Рыспай Абдыкадыров, Асек Жумабаев сындуу, жана Ашыралы Айталиев, мына Нурак Абдрахманов сыяктуу, Чубак Сатаев бер жагына айта келели. Бек агаларыбыз мына азыркы көстө мына аман эсен арабызда жүргөндөр, эмне деген кыргыздын таланттары ушул жерден элге талантын төгүп келаткан жер да. Ошондуктан мен биринчиден сурана кетер элем, урматтуу эл журтум, КТРди көрүүнү унутпаңыздар. Бул жерден мына биздин маданиятыбыз ушул жерден өнүп өсө турган жер. Ушул жерден өнүп өстүрөлү. Бул жерге эң чоң салымын кошо турган эл да биринчиден. Биз кызматыбызды жасай беребиз, ал эми ошол эл көрүп берип, бири-бири менен ошол чай ичип аткан жерде айтып берип, баягы күн жана алып жүргөн кечинен көрдүңбү, мындай болбоду, анан каткырып күлүшпөдү деп мисалы сүйлөшүп отурса, ошентип биз өнүгүп өткөнбүз да, өсүп өткөнбүз. Ошон үчүн көрүңүздөр, анан кийин бар болуңуздар, урматтуу элим, аман болуңуздар. Өтө ыраазымын, сиздерге ыраазымын чакыргандарыңызга. Ошол аманчылыкта көрүшүп жүрөлү. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Мына ушундай сонун эфирди сиздерге тартууладык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кийинки эфирлерден дагы амандашканча дейбиз. Ар дайым биз менен болуңуздар, Музлайф менен болуңуздар. Барыңыздарга көрүшкөнчө, Айганыш, Расул, Кайрат, Төкмө, Примбердиев, кош калыңыздар.